саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналынын катталуучулары? Сиздер менен кайрадан ушинтип жолугушуп отурганыма абдан кубанычтамын. Буюрса сиздерге мына алдыда кереметтүү аябай Кудайдын беришен күндөрү болгон Рамазан айы келе жатат. Мына ушул Рамазан айына биз өзүбүздүн командабыз менен биргеликте сиздерге мына ушул 30 күн бою бекер марафон уюштуруп жатабыз. Ушул видеонун алдына ссылкасын коюп коем, ошол жерде Instagram баракчасына катталып, таңкы тилектер 28 күндүк марафон деген баракчага кирип, ошол жерде күтүп турсаңыздар болот. 13 апрель күнү таңга маал саат 6:30дан баштап күн сайын эртең менен ошол таңкы тилектер 28 күндүк марафон баракчасында түз эфирде биз өзүбүздүн командабыз менен улам очередь менен чыгып, өзүбүздүн билген бүт баардык пайдалуу кеңештерибизди жашоо шартыбызга жана ушул турмуш тиричилигине керектүү болгон, андан сырткары финансы көйгөйлөрүн чечүү үчүн жана азыркы учурда көптөгөн психология боюнча андан башка да көптөгөн илимдер чыгып жатат. Мына ошол илимдер боюнча кенен маалыматтарды ошол жерде бергенге даярбыз. Анда эмесе ошол биздин командабызга ыраазычылыгыңыздарды билдирип, ушул марафондо сиздерге эң керектүү болгон маалыматтарды алгандан кийин сөзсүз түрдө сиздер бир башкача түшүнүктөрдү алып, ушул ыраазычылыгыңыздарды билдиресиздер деген ойдомун. Ошондуктан ар бир алдыда болуп жаткан жакшы күндөрдү биз күтүп жашайбыз да, ошол азыркы биздин күтүп жаткан жакынкы күндөрдөгү жакшы күндөрүбүздүн эң башкысы бул ошол Рамазан айында орозо убагын аябай жакшы деңгээлде Кудайдын ыраазычылыгын алып, ошол орозону жеңил өткөрүп алуу максатыбыз. Андан сырткары ошол орозо кармап гана тим болбостон, ошол бири-бирибизге болгон колубуздан эмне келет, ошол нерселерди биз кайрымдуулук иретинде тартуулашыбыз керек. Эч качан мага бир гана мага бергиле деп алыштын гана аракетин кылбастан, ошону менен биргеликте берүүнү дагы адам билиш керек. Анткени бул дүйнө алыш бериш формуладан турат да. Сен эгерде берсең, андан кийин Кудай сага берет. Сен бир нерсе берсең, анан сөзсүз түрдө аласың. Мисалы, биз супермаркетке кирсек деле каалаган нерсебизди алабыз, бирок ошол жыйынтыгында кассага келгенден кийин ошол алган нерселерибизди төлөшүбүз керек. Ошондуктан сизге келген бекер нерселерди, балким кимдир бирөөлөрдүн акчасын алып туруп бербей жүрөттүрсүз. Мына ошолордун баардыгын сөзсүз түрдө бир күн болбосо бир күн Кудайым кандайдыр бир жактан алып коюшу мүмкүн. Муну өзүңүз деле байкай аласыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө 30 күндүк марафон баракчасына катталып, биздин Instagram менен бирге болуңуздар. Биз бул жерде бир гана мен жалгыз эмесмин, менден башка да толтура айымдар. Мен бул команданы түзүп алганыма жана өзүмдүн атыман Толкун айымдар женский клубун ачканыма мен абдан кубанычтамын. Азыркы учурда биз мына студия ачып, ошол студиянын үстүн иштеп жаткан учурубуз. Толук ичин камсыздап бүтө элек болсок деле, биз мына ушундай идеялар менен бөлүшкөнгө, алдыда ошол алган билимдерибизди башка бирөөлөргө тартуулап сунуштаганга биз аябай умтулуп жатабыз. Ошондуктан кандай гана максатыңыздар болбосун, эмне гана болбосун, бүт баардыгы аткарылат. Өзүңүздөр байкап көрсөңүздөр, эгерде мен эң биринчи бекер марафондорду тартуулап жаткан кезде, ошол учурда катышкан айымдар билет, ал кезде анчалык менде чындыгында тажрыйба жок, эң биринчи жолу элдин астына чыгып жаткан кезим. Эми ал кезге чейин, ошол марафондорду өткөрүп жатканга чейин мен азыр көптүр ушул кандайдыр бир проекттер менен иштеп, камеранын алдында турганды, камеранын алдында сүйлөгөндү, ушул телеканалдар менен өз ара бир аз иштегенге менде анчалык оорчулук болгон жок. Ошентсе дагы менин максатым мына ушинтип элдин алдына чыгуу болгон экен. Ушул кезге чейинки мен өзүмдүн таппай жүргөн, кыйналып жүргөн, адашып жүргөн жолдорумда көрсөм мен өзүмдү таппай жүргөн экен. Ошондуктан сиздеги азыркы учурда мен өзүмдү кантип табам деген суроолор болгон болсо, демек
сиз туура эмес жолдо баратасыз, балким туура жолдо баратасыз, бирок өзүңүздү табуу жолунда баратасыз. Эч качан менин башымда ушундай проблемалар болуп жатат, менин жашоомдо ушундай толтура көйгөйлөр болуп жатат деген нерсе болбош керек. Анткени мына ушул проблемалар, ушул көйгөйлөрдөн басып өтсөк гана жыйынтыгында эң жолдун аягына келгенде өзүбүздү табат экенбиз да. Ошол жерден болуп көрбөгөндөй бурулуштарды жасап, өзүңүздүн кенен келечектеги даңгыр жолуңузга түшөт экенсиз. Ошон үчүн эч качан азыркы учурда алып жаткан кыйынчылыктарыңызга нааразы болбоңуз. Тескерисинче, ыраазычылык айтканды билиңиз. Андан сырткары, ыраазычылык айтуу менен биргеликте сиз ошол проблемалардан, ошол негатив окуялардан тескерисинче сиз позитивди үйрөнгөнгө аракет кылыңыз. Мисалы, сиз жолдо баратып гаиге түшүп калдыңызбы? Демек, ошол гаи сизге штраф салды, ылдамдыкты ашырганыңыз үчүн. Демек, бул жерде сиз акчамды жоготуп койдум, же гаиге түшпөшүм керек эле, же кандайдыр бир ушул окуяга кабылбаш үчүн үйдөн чыкпай койсом болмок. Айтор толтура причиналарды айтып өзүңүздү күнөөлөйсүз. Бул жерде эч кандай күнөөлөштүн кереги жок. Демек, сиз ошол өзүңүз көздөгөн дарекке, адреске бара жатканыңызда сизди гаи токтотту. Балким алдыда болуп жаткан кандайдыр бир кырсыктан токтотуп калды. Балким сизди бир жамандыктан сактап калды. Айтор, бул бизге Кудайдан берилген кандайдыр бир белгилер. Ушул биз качан өзүбүз менен тыгыз байланышта болуп, сырттагы адамдардын жашоосуна башыбызды тыкпастан, ушул ушак айың ким эмне кийиптир, ким эмне жептир, ким кимге тийиптир деген ушундай жашоодон алыстаганыбызда гана биз өзүбүз менен өзүбүз байланышты өткөнбүз. Анткени биз азыркы учурда ушул сырткы дүйнөбүз менен байланышты бекемдеп алганбыздагы өзүбүз менен өзүбүз байланышты түзө албай калганбыз. Ошон үчүн ар бирибиз башка бирөөлөрдүн жашоосун аңдып отурабыз. Ал эмне кийиптир, ал эмне алыптыр, канча сомдук кийим кийиптир, канча сомдук айтор ар бир ошол кийген кийимине чейин, ошол шмоткаларына чейин, баасына чейин билет экен да кээ бирки адамдар. Демек, балким ал жактан дагы ошол адамдар профессионал. Мисалы, жолдо кийинип бараткан кээ бир айымдарды мен канча сом экенин деле байкабайм. Эң башкысы мага ыңгайлуу, мага ошол комфортно болсо ошол кийим алып кийип кетирем. Мага арзан, кымбат деген нерсе жок. Албетте бул кымбат кийимдин өзүнүн башка энергиясы бар, өзүнүн башка. Бирок ошол нерселерге биз жетиш үчүн алардын жашоосуна биз мурдубузду тыкпастан, алардын жашоосу менен алектенбестен биз өзүбүздүн жеке жашообуз менен алектенишибиз керек. Сиз мисалы кимдир бирөөнүн жашоосуна башыңызды ушундай кызыгып киришип, алардын жашоосуна бул убактыңызды, энергияңызды арнадыңызбы? Демек, ал энергияңыз ошол адамдарга арналат дагы, сиздин максатыңызга жеткире турган энергияңыз уже азайды. Бул дегени сиздин максатыңызга бир кадам алдыга таштагандын ордуна кайрадан артка кадам таштап кеттиңиз. Демек, максатыңыз сизден бир кадам алдыга кетти, сизден алыстап. Эми азыр сиздерге дагы көп нерселерди айтып отурсам, жаңылыктарыбыз аябай көп. Ушул видео тартып, түз эфирлерге чыкканга дагы кээде убактыбыз болбой жатат. Буюрса, мындан кийин ушул проекттерибизди ишке ашырып, көптөгөн идеяларыбызды тартуулап баштагандан кийин ушул командабыз менен биргеликте баарыбыз ушундай сонун нерселерди, сонун ийгиликтерге жетебиз деп аябай жакшы ниеттерди кылып отурабыз. Албетте биз көптөгөн айымдарга жардам берип жатабыз. Көптөгөн айымдар менен сырдашып, сүйлөшүп, анан эми көпчүлүк менен иштешип жаткандан кийин баардыгы эле ыраазычылык билдире бербейт экен. Кээде арасында наразычылыктар болуп турат. Эми бул жашоо. Анткени андай адамдар болбосо биз өзүбүздүн катачылыктарыбызды билбей калабыз. Андай адамдар биздин кемчиликтерибизди, биздин туура эмес кылган иштерибизди айтып турбаса, анда биз жолубуздан бир адашып, өспөй калабыз. Ошон үчүн ар бир ыраазычылыктарды дагы, ар бир наразычылыктарды дагы, ар бир жаман сөздөрдү дагы биз туура тарапка кабыл алабыз. Эгерде чын жүрөктөн чыккан жакшы сөздөр болсо, демек биз ошол жакшы сөздөргө татыктуубуз. Ал эми жаман сөздөр болгон болсо, демек биз дагы өсүшүбүз керек, дагы биз өзгөрүшүбүз керек деген ойдо кабыл алабыз.
Бүгүн 10 апрелде биздин мындан 30 күн мурда, 1 ай мурда баштаган Таңкы тилектер марафону аяктады. Биринчи потоктогу группа бүгүн буюрса акыркы эфирди тартуулаймын. Бул менен мен эмнени айткым келет? Таңкы тилектер марафонуна катышкан ар бир айымдар аябай сонун жыйынтыктарга жетти. Бул марафонду чыгарганда максатым эмнеде? Биз өзгөрүү, өнүгүү, өсүү дегенде көбүнчө финансы жактан, материалдык жактан, анан ошол адамдарга бат эле жалт этип көрүнүп калсаң, демек аябай өзгөрүптүр деп ойлойбуз да. Мына ошол жака, ошол тарапка көбүрөөк көңүл бурат экенбиз. Анан ошол акча табуу, аябай бир байлыктын артынан түшүп алганыбыздан кийин биз өзүбүздүн ички руханий өсүү, өнүгүү дегенди унутуп коюп жатабыз да. Бул нерсе качан башталат? Сиз өзүңүздүн чыныгы ички сезимдериңиз менен, ички дүйнөңүз менен байланыш түзүп, өзүңүздүн чыныгы 100% ким экениңизди билген кезде сырттагы адамдардын сөзү сизге эч кандай өтпөй калат. Эгерде алар сизди жаман деп айтып жаткан болсо дагы, сиз аларга маани бербей каласыз. Анткени сиз өзүңүздү аябай жакшы билесиз. Демек ал адамдар туура эмес сүйлөп жатат. Демек ал адамдар сиз жөнүндө туура эмес ойлорду айтып жатат. Аларга көңүл да бурбайсыз, аларга башыңызды да оорутпай каласыз. Качан сиз өзүңүздү тааныган кезде. Ошол жакында окуган китептердин биринде жазылыптыр. Эгерде жашооңдун балким 1 жылдан кийин, балким 3 жылдан кийин, балким 5 жылдан кийин кандай өзгөргөнүн көргүң келсе, эртең менен уйкудан көзүңдү ачканда жашооңду кантип баштап жатканыңдан байкасаң болот. Эгерде сиз уйкудан көзүңүздү ачканда ушунчалык бир максаттарды алдыга коюп, пландарды коюп, кандайдыр бир иштердин артынан чуркап, бизнес жасайм десеңиз, ошо бизнестериңиздин артынан чуркап жүргөн болсоңуз, демек 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин сизге ошол бизнесиңиз өзүнүн мөмөсүн берип баштайт. Эгерде сиз уктап жатканда, уктап тургандан кийин, ойгонгондон кийин сиз өзүңүздү ушунчалык бир жалгыз, чарчаңкы, алсыз, энергиясы жок сыяктуу ушундай бир кайра уйкуңуз келе турган абалда ойгонуп, эч нерсеге каалооңуз жок ойгонгон болсоңуз, демек ошол эле абал 3 жылдан кийин, 5 жылдан кийин дагы кайталана берет экен. Анткени биздин жаңы күндү кантип баштаган болсок, биздин кийинки жылдарыбыздагы, кийинки жашыбыздагы мына ошондой эле деңгээлде өтөт экен. Анткени азыркы учурдагы жашооңузду мындай өзүңүз ой жүгүртүп көрсөңүз, азыркы учурда болуп жаткан жашооңузду качандыр бир убакта өткөн жашооңузда ойлогонсуз, кыялдангансыз, же болбосо ушунчалык бир кандайдыр бир деңгээлде кыялданып, визуализация жасагансызбы, балким кандайдыр бир нерсени элестеткенсизби, айтор бир нерсе. Бул нерсе сиз ошол сиздин ойлогон ойлоруңуздан, сүйлөгөн сөздөрүңүздүн жыйынтыгы. Андан кийин өзүңүздөр мына Instagram баракчама катталып болсоңуздар жакшы билесиздер, мен өзүм жарыялап 100 күндүк марафон уюштурганмын. Бул 100 күндүк марафонду эмне үчүн? Албетте мен өзүм өзгөрүүнү, өзүм толтура марафондорду, ар кандай көнүгүүлөрдү аткарып келе жатам. Бул мага аябай жакшы жыйынтыгын берип жатат. Эмне себептен? Анткени мен өзүмдүн ички жан дүйнөм менен кадимкиде байланыш түзүп, мындайча айтканда, мурунку Толкунайга караганда мен азыркы Толкунайдын чыныгы өң түспөлүн, кандай мүнөз, кулк мүнөздөрүн баардыгын окуп чыктым дагы, тааныштым өзүм менен. Демек ар бир жасап жаткан көнүгүүлөрүм, ар бир окуп жаткан китептерим, ар бир алган сабактарым, катышкан тренингдер, семинарлардын баардыгын мен толугу менен түшүнүп, ошол нерселерди жашоомдо аткарып, анан ошол нерселердин жыйынтыгын көрө алам. Өзүңүздөр мына Instagram баракчама да баш баксаңыздар болот. Бүгүнкү 13-14 күндөрдөгү аткарыла турган көнүгүү жашооңдун сценарийи деп аталды. Бул нерсени мен ойлонуп отуруп, эмнеден келип чыкты? Ошол 100 күндүк марафондогу ар бир көнүгүүлөр мен өзүмдүн башымдан өткөн, өзүм жашоомдо колдонуп, ошол жыйынтыгын көргөн нерселерди мен тартуулап жатам. Эч кандай бир балким жөн гана отуруп ушуну жазып коеюнчу, ушуну элге тартуулап коеюнчу деген ойдо тартуулаган жокмун. Албетте мен өзүм жеке тажрыйбамда көрүп, жыйынтыгын көргөндөн кийин, андан кийин коркпостон, мына менде ушундай өзгөрүү болду. Андан кийин сиз да
ушул нерсени пайдаланып көрсөңүз ушундай өзгөрүүлөр болот деген ойдо ушул 100 күндүк марафонду баштадым. Демек бүгүнкү 100 күндүк марафондо ошо жашооңдун сценарийи деген көнүгүү кандай? Балким Инстаграмдан окусаңыз түшүнсөңүз керек, балким текст түрүндө жазылган нерселер сизге анчалык эле түшүнүктүү боло бербеши мүмкүн. Ошентсе дагы мен бир аз түшүндүрүп кетемин. Жашооңдун сценарийи. Мындан бир топ жыл мурда мен жолдошум менен жаңы таанышкан кезде менин кээ бир блокнотторумду, ушундай бир күндөлүктөрүмдү окуп ушунчалык иренжиген да. Эмне себептен дегенде, мен ушул жолдошум менен таанышканга чейин дүйнөдөгү эң бактысыз, эң ийгиликсиз, эң бир жашоодо эч кандай бир кандай десем, кандайдыр бир жакшылык көрбөгөн, же бир жакшы адам, өзүмдү жакшы аял катары сыйлабаган ушундай бир жан болчумун. Анткени жашоо ушундай бир өйдө ылдыйш бир ушундай периоддон өткөрөт экен. Ошол учурларда мага чоң мындай өсүү үчүн эң жакшы точка болду да. Анткени мен ошол кыйынчылыктарды көрбөгөндө, ошол кездеги оорчулуктарды тартпаганда, проблемаларды басып өтпөгөндө эч качан мен өсмөк эмесмин. Азыркы учурда мен мүмкүн болушунча жүрөгүмдөн чын жүрөктөн мен ыраазычылык билдирем ошол кездеги ар бир өткөргөн күндөрүмө. Эми бул маанилүү эмес, бирок эң башкы биздин темабыз бул ошол жолдошум менен таанышканда күндөлүгүмдү окуп калып, мен сенчелик бактысыз адамды эч качан жолуктурган эмесмин. Ушунчалык да бактысыз болосуң деп айткан да. Анан эми чындыгында мойнума алганмын. Мен ушундай болуп жашап калганмын. Чындыгында мен өзүмдү сыйлабаймын, өзүмдү сүйбөймүн деп жооп бердим. Андан кийин ошол боюнча тема жабылды. Эч качан мынтип жазба деп гана эскертип койду. Башка эч нерсе деп айткан жок. Бир күн отуруп, башка блокнот алып, мындан кийин только жакшы окуяларды жаз. Жашооңдогу эң жакшы нерселерди гана жаз деп айтты. Ошондон кийин мен эч кандай бир блокнот кармаган жокмун, эч нерсе жазган жокмун. Бардык нерсени таштап салгам. Анткени биз жаңы тааныш баштаган кезден баштап мен чыныгы бактылуу жашоону акырындан байкап, сезип баштадым да. Ошол бактылуу жашоо менен алектенип отуруп, күндөлүк жазууну так унутуп калдым. Ошондой бактылуу күнөрүмдүн биринде жолдошум өзү тарткан киносун ошол элдерге тартуулап, андан кийин компьютерде жана ушундай бир кагаздарды иретке келтирип отуруп, ушундай кагаздарда ошо кинонун сценарийин окуп калдым. Ошол тартылган кинодогу ар бир окуялар мына ушинтип кино болуп чыкты. Демек, биздин жашообуздагы ак баракка эмнени жазган болсок, биздин жашообуздун киносу кадимкидей кийин аткарылып, ошол кино сыяктуу болуп жашообузда болуш үчүн ак барак менен достошуп, ошол блокнотко, күндөлүккө жазганды адат кылып алышыбыз керек экен. Ал эми ошол жашообузду блокнотко эмнени жазабыз, ошол нерселерди жашообузга ишке ашыруу бул бир гана Кудайдын колунда экен. Анткени Кудайым бул дүйнөнү эң биринчи кезекте бүт бардык нерсени жаратардан мурда ручка менен кагазды жараткан экен, сыя менен. Ошол кагазга сыясын төгүп, мына ушундай ыйык китептерди, ушундай бир маалыматтарды жазып калтырган экен. Ошол маалыматтарды биз изилдеп, адамдар ушу менен биз убактыбызды өткөрүшүбүз керек. Мына ошондон кийин мен жанагы кинодогу мен биринчи кинону көрдүм да, андан кийин ошо кагазда жазылганды окуганда мен үчүн абдан кызыктуу болду. Ошол жерде менин мээниме кандайдыр бир ток ургандай болду да. Демек, биз дагы өзүбүздүн жашообуздун сценарийин жазсак болот. Биз дагы жашообуздун кандайдыр бир жакшы окуяларды жазсак болот экен. Ошол нерселер ишке ашат экенин мен кадимкидей жүрөгүм мына ушунчалык бир башкача дүкүлдөп ошол нерселерди кабыл алып түшүнгөнүмө ушундай бир Кудайга ыраазычылык айтып, рахмат айтып, ушунчалык мен бир өзгөчө бир бактылуулуктун дүйнөсүнө сүңгүп кеткендей болдум да. Андан кийин жолдошум аябай көп жерлерге алып барып, мени көптөгөн адамдар менен тааныштырып, аябай көп жерлерде мен кантип отуруш керек, кантип сүйлөш керек. Айтор мени мындай карап отурсам, жаш баланы кантип тарбияласаң,
мени деле ошондой кылып тарбиялап бир адам катарына кошту десем болот да. Анткени ал кезге чейин мен баскан турган жүрүм турум бүт бардыгын мен өзүмдү мындай эч бир жашоодо жашабагандай сыяктуу эле сезип калган учурум болгон экен. Өзүмдү өзүмө кайтарып берген үчүн мен өзүмдүн максаттарымды, тилектеримди ишке ашырып, ушул жашоодо өз ордумду табууга жардам берген үчүн мен эң биринчи кезекте мына ушул жолдошума аябай ыраазычылык билдирем. Анткени мен ошол бакытка татыктуу элем. Ал бакытты татыксыз адамдар менен биргеликте убакыт өткөрүп, ошол адамдарга арнап жүргөнүм менин чоң катачылыктарым болду. Эми ошол катачылыктарды көрбөгөн болсом, азыркы учурдагы менин тажрыйбаларым болмок эмес. Ошондуктан эч качан мен өкүнбөйм эч нерсеге. Ким эмне дейт, ким кандай сөздөрдү айтат, бул менин жеке проблемама кирбей калган азыр. Албетте мурда менде ушундай элдерден тартынып, уялып, менде эң чоң коркунуч ушу эл эмне дейт деген ушундай бир страх жашачу. Мына ушул именно эл эмне дейт деген сөз менин жашоомдогу бир катачылыктарыма айланды да. Ошол кезде мурда эл эмне дейт деп ушинтип олтуруп, кадимкидей ошол сөздүн баткагына батып кеткен болчу. Азыр Кудайга шүгүр, менин аябай сонун үй бүлөм бар. Мен бул үчүн күнү түнү, ар бир саат, ар бир убакыт үчүн мен Кудайга чын жүрөктөн ыраазычылыктарды айтамын. Мен кээде ойлонуп отуруп, ушунчалык бир бактылуу жашаганга чындыгында татыктуу экенин билип туруп деле кээде бир жакшы окуялар болуп кеткенде, дагы бул кайсыл кылган жакшылыгым үчүн, бул кайсыл кылган менин жакшы кылык мүнөзүм үчүн деп кээде мен Кудайыма бир ыраазычылык билдиргенге сөз таппай калам да. Анткени Кудай бардыгын өз орду менен камдап күтүп отурат экен ар бир пендесин. Ошон үчүн мен азыркы учурдагы өзүмдүн курган, өзүмдүн түзгөн чөйрөмдү, өзүмдүн жанымдагы айымдар, кыздардын бардыгы анда сырткары аябай улуу инсандар жанымда. Мен сүйлөшүп жүргөн, мен мамиле кылып жүргөн адамдардын бардыгынан мен ушунчалык башкача ээргип аламын. Бул нерселер менин энергетикамды кайрадан көтөрөт. Чем ушакчы, бирөөлөрдүн жашоосуна обсуждение кылып, ушундай жаман, жанагы низкий вибрациядагы адамдардын айланасына мен суурулуп чыкканым үчүн мен ушунчалык мен өзүмө өзүм баа берем. Мен өзүмө өзүм ушундай бир суктанам кээде. Эми ушул таңкы тилектер деген марафонду эмне себептен баштадым? Өзгөрүү, өсүү дегенде биз жөн гана изденебиз, тытынабыз, ушунчалык бир башка жактан изденет экенбиз дагы, өзгөрө албай, анан өзүбүздү таппай калып кетет экенбиз да. Өзүңүздүн жашооңузду 3 жылдан кийин, 1 жылдан кийин айтор кийинки келечекте жашооңузду кандай көргүңүз келсе, уйкудан ойгонгондо өзүңүздү кандай эмне иштерди кыласыз, кандай пландарды кылып жатасыз, кайсыл иштер менен алектенип жатасыз, мына ошолор сиздин келечектеги жашооңузду көрсөтүп берет. Эгерде сиз ушундай бир капаланып, ыйлап, жашооңузга наразы болуп ойгонсоңуз, демек ушул эле нерселер кийин дагы сиздин жашооңузда кайталана берет. Анткени кечеги окуя бүгүн кайталанат. Ошол эле нерселер, ошо кечеги жашоо бүгүн деле жүрүп жатат, эртең деле ошо жашоо улана берет. Болгону биз кайсы тарафка бурабыз, кантип өзгөртөбүз? Жашоонун рулу, ар кимдин жашоосунун рулу өзүбүздүн колубузда. Ошол марафондун максаты эртең менен таңкы 4:30 туруп, эртең мененки 4:30 баштап 5:30 чейинки Кудайдын берген ырыскысын, Кудайдын берген бактын, Кудайдын ушул элдердин үстүнө, жер бетине чачып жаткан ар бир баалуулуктарды, акыл, жан дүйнө, руханий бүт бардык нерселерди мына ушул кезде, чачып жаткан кезде алып калыш керек экен. Ошол биз 4:30 туруп, 5:30 чейин түз эфирде маалыматтарды алып, ошол учурда көптөгөн көнүгүүлөрдү аткарып, аябай сонун бир медитацияларды аткарып, айтор бизде ушундай бир ай убактыбыз көз ачып жумганча эле өтүп кетти. Буюрса бул марафон токтобойт, андан кийин дагы уланып турат. Бул марафонду негизи тынбай мурда катышса деле, мурда аткарса деле кайра катышкан айымдар бар. Анткени
жалгыз өзүң өзгөрөм деген кезде бир нерсеге күрөшкөндө жалгыз адамдын күчү жалгыз, билесиздер. Анткени жалгыз кээде зергесиң, кээде эрнесиң, кээде олтуруп жасагың келбей калат, кээде жалкоолугуң кармап калат, айтор эртең жолбосом да бир аздан кийин ушинтип олтура бересиз. Ал эми качан сиз өзүңүздүн бир жаркыраган чөйрөгө кирип, ушундай бир башка дүйнөгө кирген сыяктуу адамдар менен сизди кол чаап тосуп алган, сизди сүйүп турган адамдардын курчоосунда калганыңызда гана мен ушул көнүгүүнү аткарышым керек деген шарт менен ушунчалык бир берилүү менен аткарып баштайсыз. Анткени сиздин жаныңызда колдоочулар бар, сизди коргоочулар бар, сизге көңүлүңүздү көтөрүп, сиздин энергияңызды көтөрө турган адамдар сиздин жаныңызда. Анткени сизге окшош адамдар мына ушул группада жыйналган. Сиз сыяктуу айымдар мына ушул группада чогулган. Сиз кандай нерселерди ойлонуп, эмнелерден кыйналып ушул кезге чейин эмнелерди сезип жаткан болсоңуз, ошол эле айымдар ушул группада. Анткени баардык айымдардын максаты бир. Эртең менен турам деген ушундай проблемадан арылам деп ушул марафонго жазылды. Демек сиздин да проблемаңыз ошол. Качан адамдын ою, эки адамдын ою, сүйлөгөн сөзү, койгон максаттары, ар бир сезимдери, даже ушул ой жүгүрткөн кыялдары дагы бирдей болгондо ошол адам бири бири менен тил табышат экен. Эгерде жаныңдагы адам башка нерсени ойлоп, а сен башка нерсени ойлоп жаткан болсоң, эки жакка карап умтула бересиң, ортодо эч кандай бир жакындык, жылуулук, анан сүйүү эч качан болбойт. Бул нерсени ошол китептерден окуп, жашоодо деле өзүбүз тажрыйбабызда көрүп жатабыз. Ошондуктан азыркы ушул видеодо айтып жаткан техникаларды, жашоонун сценарийи деген инстаграмдан да кенен маалымат алып окусаңыз болот. Ошол жерден окуп, блокнотуңуздарга жазыңыздар. Анан дагы эң жакшы ушул жакында аябай сонун жаңылыктар менен бөлүшөбүз буюрса, бул жаңылык ушул биздин 100 күндүк өзгөрүү марафонуна тиешелүү. Адамдар азыр аябай өзгөрүп жатат, аябай өсүп жатат. Укмуш бир технология канчалык өнүккөн сайын адамдар да ошончолук өнүгүп жатат. Өз алдынча ой жүгүртүп, өз алдынча каалаган максаттарын ишке ашырып, каалаган нерсесин аткара ала турган биз доорго карап басып баратабыз. Ал доордо адамдар руханий өссө гана ошол доорго кирип барат экен. Анткени азыркы учурда жер бетинде кадимкидей алмашып жатат, энергия алмашып жатат. Ошол энергияга биз киришибиз үчүн биз өсүшүбүз керек, биз өзгөрүшүбүз керек. Биз эч качан төмөнгө карап кетпестен, төмөнгө, низкий вибрациядагы адамдардын курчоосуна калбастан биз жогоруга карап өсүшүбүз керек. Жогоруда спираль сыяктуу айланып биз ошол жогорудагы эң ушунчалык күчтүү адамдардын чөйрөсүнө биз сүңгүп киришибиз керек. Мына ошондо биз ошол жер шарындагы энергия менен биргеликте ошол кыйын адамдардын курчоосуна кирип барабыз. Бул темада да биз кийинки видеолорубузда сүйлөшөбүз. Өзүңүздөргө абдан бир абайлап мамиле жасаңыздар. Эч качан сиз өзүңүздү аягандай башка бирөөлөр сизди эч качан аябайт. Эң биринчи менин айта турган нерсем ушул. Аял эң биринчи кезекте өзүн аяш керек. Бул өзүн аяш керек дегенде мисалы сөзсүз түрдө мисалы мен жасабайм бул жумушту, менин жаным ооруйт, менин жаным кыйналат деген сыяктуу эмес. Сиздин эгерде ойлоруңузда кандайдыр бир жамандык болсо, ойлоруңузда кандайдыр бир көрө албастык, зависть, күйүкчөрдүк, ушундай бир ушак, айым, ушуга окшогон бир жаман нерселер болгон болсо, мына ушул эле сизди жеп коет. Ойлоруңуз канчалык бузулган сайын ошол эле нерсе сизди ооруга чалдыктырат. Анан сырттагы адамдар эмес, эң биринчи кезекте биз өзүбүз жок кылып алат экенбиз. Кантип ойлонуп, өзүбүздү жабатып, ооруларды ашырып, кайра жаман жашоону өзүбүзгө тартып отуруп, мына ошентип эле өзүбүз кыйынатчылык кылабыз. Анан өзүбүздү оорукчан кылып алгандан кийин айланабыздагы адамдардан көрө сен кылдың мени, сен мени бактысыз кылдың, сен мени оорукчан кылдың, сен менин жашоомду буздуң деп. Биз ушул нерседен арылышыбыз керек. Анда эмесе саламатта калыңыздар. Бүгүнкү эфирибиз аягына чыкты.